Hijab masalesi boyunca tak malumat beringseniz. Sebebi kara joluk, jel çiğgen көйнөк, көзүн гана көрсөткөн кийимчен кыз келиндер көбөйүп бара жаткандай. Афганистандын жашоосу болуп калбайбы, билинбей эле. Да. Эми бизде шариятыбызда аял кишинин субханалла ушу бети, анан бул запястье деп коет, мына муңундан биягы, анан бул томуктан ылдый буту, бирок даже ошо буттун маселесине келгенде аял киши эме менен жүрсүн дейт, наски кийип алган жакшыраак. Ибадатта да мындайда дагы. Эмне үчүн дегенде субханалла ушул болуш керек. Анан эми калган жабыну, анан кийимдин өңү ал уже по вкусу кетет да. Мисалга алса силер деле көчөгө чыгып алып бикини менен чыгып алсаңар, бул ким деп айткан жок го. Туурабы? Бул мисалы силер айткан жок силерге ким бул, кимге окшош баратат. Бул канализацияга баратабы. Ошол себептен кээ бир нерседен мындай этият эле. Мен мындай демократичный адам болгум келет да. Биз демократиялык, суверендүү, элитардык мындай мамлекетте жашайбыз. Бул же светтик деген сөз ар бир адамдын өзүнүн көз карашы бар деген сөз. Мына мен келдим силерге, бирок мен айтып аткан нерсенин бардыгы силердин мойнуңарга мен навязывать этип жаап аткан жокмун. Же болсо ушуну кылгыла, кылбасаңар силер мен сөз сук деп айткан жокмун, туурабы? Мен жанатам, мен күлүп жайнап түшүндүрүп берип атам. Эми акылыңыз бар, өзүңүздүн жолуңуз бар. Демек эмне кылыш керек экен? Бир адам ушундай кийинип алган болсо, машалла, мен жакшынакай жүрсө иманды экен деп коюш керек. Бирөө чечинип алган болсо дагы, мен муну жүрөгүм билбейм да деш керек, туурабы? Карасаң, бирөөнүн жүрөгүнө кирип, мисалы бул аял тозокко чет, бул эркек бейишке кирет деп айткандай, биз кудай эмеспиз да, туурабы? Эч ким тозокко сала албайт, бейишке кире албайт. Бул жол салынып бейишке кирет эмес. Иншалла бейиштин жолуна бараттыр деп коюш керек. Бир эркек мешитке бараткан болсо, көчөдө алкаш болуп жатканга караганда жакшыраак да, туурабы? Кандай дейсиңер? Сенин балаң көчөдө наша чегип өзүң айткандай, жана синтетический ичкендер андан көрө бартып мешитке барып, эртең менен кече сабак кылып аткан болсо жакшы да, туурабы? Мындай демократичный болуп үйрөнөлү. Бирөө менен атабы, биз машалла жоолукчан жүрөт, шүгүр, тиги жыгындай жүрөт. Жоолукчан тиги асылба, тиги асылба. Сакалчан тиги асылба, сакал жок тиги асылба. Туурабы? Болгон нерсеси бири-бириңер жакшылык каалагыла. Мешитке чакыргыла. Мешитке тиги мешитке чакырып келсең каяка чакырмаган экен. Тиги каяка чакырыш керек. Анда экөөңдөн бир эле жака чакыргыла. Мешитке эле. Макулбу, э? Макулсаңар ошо. Мушташпайсыңар мындан баштап. Афганистанда эле бир жакшы жагы бар болуш керек өзүлөрүнө. Жагат болуш керек деп ойлойм да.